Улуттук нарк жөнүндө президенттин жарлыгы боюнча талкуу уюштурулду. Документти ишке ашыруу боюнча атайын программа даярдалып жатат. Учурда коомчулук арасында жарлык тууралуу түшүндүрүлүп, талкууга алынууда. Жыйынга маданият өкүлдөрү, мугалимдер, акын жазуучулар катышты. Максат глобалдашкан заманда улуттук нарк насил, каада салттын ордун бекемдөө. Тууралуу бир укуктук нормативдик акты кабыл алуунун эч кандай зарылдыгы жок. Себеби нарк, салт, адат эч кандай мыйзамдын ичине сыйбайт. Себеп дегенде бул аябай кеңири түшүнүк. Ар бир кыргыз үй бүлөсүнүн башындагы түшүнүк, ар бир кыргыз баласынын башындагы түшүнүк, ой. Көп учурда үй бүлөлүк мамиле, кошуналык мамиле, улут аралык мамиленин баары тең эле каныбызга сиңген наркыбыз менен тескеленип жатпайбы? Бул жарлык президенттин руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгынын ыраттуу уландысы. Уюштуруучулардын айтымында коомчулук бул маселени көптөн бери көтөрүп келген. Документте кызыктар тараптар менен улуу наркты калыбына келтирүү иши жүрсүн деп көрсөтүлгөн. Биздин улуттук баалуулуктарыбыз каяка кетти деген маселеде мына ошол наркты алып жүрүүчүлөр, нарктуу аксакалдар, нарктуу жаштар, нарктуу кыз келиндер мына ошолордун оюн угуп, ошону бүгүнкү күндө программага киргизүү. Программага киргизүү дегенде кандай? Бүгүнкү күндө коом адамдардан түзүлөт. Ал эми адамдын ой жүгүртүүсү, адамдын жүрүм туруму, адеби, салты, маданияты деген маселелер бар да. Мына ушул маселелердин бардыгын тең ушул программанын өзөгүнө киргизүү болуп эсептелип атат. Кыргыз түптүү тектүү эл, аны сактап калуу үчүн наркыбызды жоготпоо керек дешет талкуунун катышуучулары. Ал эми нарк бул руханий багыттагы түшүнүк. Салт же тилди аздектөө менен улут сакталат деп түшүнбөө керек. Руханий өзөгү сактап калыш керек. Анан бүгүнкү күндө ушул жарлыктын чыгышы бул биздин элибиздин, улутубуздун келечекке көргөн камкордугу деп түшүнүш керек. Эгерде ошол наркыбыз болбогондо, анда биз көпчүлүктүн арасында сиңип жок болуп кетишибиз мүмкүн эле. Кыргыз элинде жогоруда айтылгандардын өзөгү бар. Болгону аны коомчулукка түшүндүрүп, туура багыт берүү керек. Бул иштерди биринчи кезекте мамлекет аткарат. Учурда аны жайылтуу иштерин тийиштүү тараптар жүргүзүүдө. Иш-чаранын катышуучуларынын пикиринде жарлыктагы нарк насилди турмушта колдонуп ишке ашыруу керек. Анара Мамбеткадырова, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.